Кандай Жакшы. Кандайсыңар Назгүл? Жок рахман, Жакшы. жакшы. Бүгүн биз Жаңыл Маматова менен түз эфир өткөрмөкчүбүз. Биздин азыр кошулуп жатат. Чоң рахмат Жаңыл менен Түркияда болсоң дагы биздин бүгүнкү эфирге кошулганыңа. Биз бул эфирди 11 октябрь эл аралык кыздар күнүнө карата өткөрүп жатабыз. Бул түз эфир илимдеги кыздар долбоору алкагында. Сен дагы өзүң илим жаатында эмгектенип окуп билим алып жаткандыктан сен менен түз эфир өткөрүп деги эле Мен кесибиң тууралуу кантип Түркияга окууга барып калдың, ошол тууралуу баарлашалы деп чечтик. Анда эмесе кичине өзүңдү тааныштырып өтсөң. Азыр менин аты жөнүм менин аты жөнүм Жаңыл Бүбү Маматова. Өзүм Таластын Кызыл Адыр айылынан болом. Кыргыз Түрк Манас университетинин ветеринария факультетин аяктадым. Андан кийин ошол ветеринария жаатында ошол илимге кызыгуум улам артып, ошо 3-курста башталган. Улантайын деп чечтим. Ошо менен докторантурага тапшырып, Стамбул университетинде азыр докторантурада окуп атам. Бөлүм болсо эме тамак аш гигиенасы жана технологиясы болуп эсептелет. Бул жаныбарлардан алынган продуктлар, эт, сүт, сыр, баягы май, ошолордун баарын изилдеп, микробиологиясын, баягы качество деп коет го, ошо качество эме ошолордун баарын, ошо фабричный кантип чыгарылат, мисалы, ошолордун баарын азыр карап изилдеп жатабыз. Эң сонун. Демек, башка бир кандай десем, багытта окууну уланып жаткан экенсиң, ветеринардык врачтан тышкары дагы. Негизи бул башка деп кесиптеп, бул деле ветеринардык врачтын баягы кесибинин бир багыттарынын бири да. Анткени түздөн түз биз жаныбардан алынган ошол продуктларды баягы анализдеп ошентип атпайбызбы? Ошон үчүн бул баягы түздөн түз ветеринардык баягы жалаң эле ошол врачтык баягы кесиптин врачтык жаатын клиникасын албастан, мисалы, башка тармактары да бар да. Бул ошол менин докторантурада окуп жаткан баягы тармактагы ушу ветеринариянын бир бутагы болуп эсептелинет. Сонун. Анда жаңы кичине артка кайрылып, мисалы сен мектеп окуучусу болуп жүргөн кезиң эсиңдеби? Өзүң өспүрүм кыз болуп, мектепте окуп, андан кийин кайсыл предметтерге кызыкчың, анан эмне үчүн ошол предметтер сага жакчы? Мисалы, химия, математика, биологияга ошондой эле кызыкчы белең? Азыр сен кесиңде ошолорду Химияга көп деле кызыкчу эмесмин негизи, бирок биология, зоология сабактарына кызыкчумун. Баягы медициналык сабактарга кызыкчумун. Мисалы, адам деген баягы 10-класстарда, 9-класстарда алчу эмеспизби? Анатомия, адам баягы өзүн баягы изилдей турган сабактар, баягы медицина деген ошондой аралашкан, география мисалы, ошол сабактарга кызыкчумун. Музыка жакчу мага. Негизи көп эле баягы эмелер жакчу, бирок мисалы мен кичинекей кезимде такыр болочокто ветеринардык врач болом деп баягы мындай түшүнүгүм болгон эмес да. Себеп дегенде айыл жергесинде өсүп чогулгон үчүн баягы ветеринардык врач, ветеринария дегенде менде мындай аябай тар мындай көз караш калыптанып калган да. Себеп дегенде баягы вет врач жалаң эле ошо мал менен иштейт, малды дарылайт, баягы жайлоолорго барып ошол жактардан баягы ошол сарайдын арасынан чыкпайт деп эле ошондой түшүнүк калыптанып калган да. Анан кийин баягы ветеринария дагы көбүнчө эркек кишилер көбүрөөк иштейт, аял кишинин кесиби эмес деген баягы тар түшүнүк менен баягы өсүп эметип калганбыз. Негизи эле баардык эле сабактарга кызыкчумун, бирок мындай атайын ошол вет врач болом деп такыр ойлочу эмес экенмин да. Биринчи мисалы мен Манас университетте тапшырып атканда негизи башка факультетке тапшыргам. Туризм факультетине тапшырып, ошол жакта окуп, 1 жыл ошол жерде окудум. Андан кийин ошол как раз туризмде иштеп жаттык, Ысык көлдө, ошол көлдө иштеген баягы пенсионер вет врач менен таанышып калдым. Ал ошол жерде дарыланып, ошентип өзүнүн баягы ден соолугун карап жүргөн экен. Анан кийин сүйлөшүп калып,
ошол ветеринария тууралуу баягы ал өзү СССРдин учурунда иштеген ветврач болчу экен. Өзүнүн кесиби жөнүндө айтып калды, биз эмнелер кылчубуз, азыр кандай болду, аябай кейип көп сөздөрдүн баарын айтты, баягы мындай болчу, азыр болсо таптакыр мындай деп. Анан баягы өзүнүн жашоосундагы өткөргөн баягы кызыктуу окуяларды айтып баштады. Мен да кызыга баштадым. Себеп дегенде баягы билбейм, бирок биринчи жыл туризмде иштеген үчүн мен үчүн оор келдиби же эме мындай өзүмдүн кесибим катары ошондо. Бирок барганым туура болду деп эсептейм да. Себеби дегенде баягы биринчи көрүп, бат эле аралашып, баягы иштеп көрөйүн деп, баягы өзүмдүн кандай десем, тармагымды биринчи таанып билейин деп ошол максат менен баргам да. Анан кийин ал жактан ошондой баягы поворотный день в судьбе деген сыяктуу нерселер болуп кетти. Ошо менен ошол ветврач көп таасир этти. Анан ошол эле жылы Манас университетинин баягы тапшыруу экзамендерине кайра катталуу башталган. Мен Караколго шаарына бара калып, ошол жерден каттоо өтүп, анан жумушумдан 3 күнгө Бишкекке экзаменге кирип келишим керек деп суранып эле барып келгем да, мындай иш даярдыгы жок эле. Анан ошентип ветеринарияга которуп алгам. Демек, бул ветеринарияга сен кокосунан келип калыптырсың, мындай тандап каалаган кесип эмес экен. Демек, бул эмне жөнүндө каалап жатат? Биз кесиптерди билбейт экенбиз да, кандай кесиптер бар, негизи эле анын кандай тармактары бар. Сен айткандай, биз сен ветеринар десе эле айылда мал багып эле жүрөт деп элестеткенсиң да, башка ролевой модель, орусча айтканда, үлгү көргөн эмессиң да. Ошондой бир аял ветеринар врач болуп иштеп жүргөнүн, же болбосо ушинтип чет өлкөдө билим алып, ошол жерде эмгектенгенин көрсөң, балким сен кааламаксың. Демек, ошондо бизде кандайдыр бир үлгү маалымат жок да, Назгүл, маалымат жок. Ар бир негизи эле ветеринария боюнча эмес, баардык эле кесиптер боюнча бизде баягы профориентация жок да. Өзгөчө ошо айыл жергесинде жаш балдар үчүн. Ошон үчүн мисалы балдардын көпчүлүгү мисалы 11 классты окуп атканда, же болбосо 9 классты окуп атканда башы аябай айланат да, мен ким болгум келет дегенде. Өспүрүмдүк чак баягы анысы деле стресс бар үстүндө, баягы дүйнөдөн көп деле мындай кабары жок. Бирок интернет бар дейчи, бирок мындай келип айтып, бул баягы профориентация болсо негизи аябай сонун болмок да. Көп бала баягы өзүнө эң мындай багыт тандап, ошол багыт боюнча мындай окуп баштайт, көбүрөөк баягы изилдеп баштайт деген. Ошон үчүн бизде ошо профориентация болбогон үчүн көбүсү мындай көмүскөдө калып калат да, баягы эмне болом. Анан көбүсү эме ойлоп баштайт, баягы ортодон канча балл алсам ошого жараша менин баягы болочокто кесим ошого жараша да өзгөрүп кетет деген максатта да. Мисалы Манас университетинде деле ошол көбүсү эле эптеп өтүп кетсем, эптеп бир бөлүмдө тапшырып алсам болду, мага ошол жетет, анан кийин көрө жатарбыз депчи. Ошол да негизги максаты. Негизи ушул кесиптин ээси болгум келет, баягы ушул жакты көбүрөөк баягы үйрөнгүм келет деген баягы аз да. Шаар жергесинде болбосо, мындай айыл жергесинен келген көбүсү ушундай көмүскөдө болуп келет да. Демек, ОРТнын баалы абдан таасир этет, биздин абитуриент. ОРТнын баалы бир жылда бизде дагы мындай нерсе калыптанып калганда, баягы биринчи жылы өтсөң өттүң, экинчи жылы өтпөй калсаң, мисалы экинчи жылга даярданып, кайра университетке тапшырам, жогорку окуу жайга тапшырам деген окуучулардын саны өтө аз да. Биринчи жылы университетке тапшырбай калды, болду, кетиш керек, иштеш керек башка жакта да. Ушундай максат менен көбүсү ошондой баягы максат менен өтөт да. Анан кийин жок, кайра калып аракет кылам, мен дагы даярданып, эмки жылы кайра тапшырам дегендердин саны өтө аз. Ошон үчүн ОРТ дагы кандай десем, чоң минустардын бири да. Баягы даярданып атканда ОРТ негизи бул мындай билимдин өлчөй турган индикатор эмес да. Бул деген мындай жалпы ошо логикалык ой жүгүртүү, баягы жалпыланган мындай тесттердин бири да. Ошол тест өкүнүчтүү болгон бир жагы ошол адамдын тагдырын чечип коет да. Бир жылдын ичинде ошол стресс монтип айланып баардык эметип жүрүп, ошол өкүнүчтүү жагы. Мисалы, эгер ошондой айыл жергеси болобу, башка жактар болобу, мисалы
балдарды ошо профориентация кылып, мисалы ар бир кесипке киргизүү баягы бул кесипте эмнелер бар, ушул кесип менен ушул кесип аркылуу силер кандай баягы деңгээлге жете аласыңар, эмнелерди кыла аласыңар деген баягы мектептерде дагы ушундай мындай кандай десем мындай видение кылып киргизип айтып көрсөтсө, балким окуучу да ошого аракет кылып, ошондон баягы тутанып, баягы өзү дагы аракетин кыла баштайт дегендейчи. Бул дагы өтө маанилүү нерселердин бири. Менимче дагы биз азыр ушул багытта иш алып барып жатабыз. Эмне Эң сонун кыздарга багыт берип, кандай кесиптер 10 жылдын ичинде актуалдуулугун жоготот, кайсы кесиптер тескерисинче болот деген ушундай иш-чараларды алып барып жатабыз. Анан ушундай түз эфирлерди өткөрүп, сабышмаган илимдеги айымдар менен тааныштырып, мына ушундай кесиптер бар, силер дагы алардын жолун жолдоп, ушул кесиптин ээси болсоңор болот деген багытта жатабыз. Анан Жамал, сен айтып атпайсыңбы, биринчи туризмге тапшырып, анан кайта оюңду өз ошондо сен ата-энең сага колдоо көргөзбү же алар кандай көз карашта болду? Мен алмаштырып атканда негизи баягы өзүмдүн эле баягы эмне деп коет, чечимим эле алмаштырып койдум да, себептен ата-энемне айткан дагы эмесмин. Ата-энем мени мынтип билет. Подкурста окуду кызым, көлгө туризм жаатында иштегени кетти, отелде иштеп атат. Анан кийин буюрса кайра келет, анан биринчи курска баштайт деген эле баягы ой менен жөнөтүшкөн да. Анан келгенде эле мен айттым, дагы баягы ар кандай белектерди ала алгам, эч ким эчтеке дебесин, урушпасын депчи, сен эмне эле эң баштыкы эле өзүң эле баягы чечимдерди ала бересиң. Бул деген жашооңдогу балким эң чоң баягы сенин жашооңду өзгөртө турган бир чечимдердин бириси болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы акылдашып, кеңешип, мындай иш кылсаң болобу деген баягы максатта балким шабы деп анан белектерден да ала алгам баягы ушпасын депчи. Анан кийин үйгө барсам баары таң калды. Өзгөчө атам аябай шок болду. Баягы эме деп баштады да, сен деген эми өзүң айылдан чыксаң, анан кийин кайра эле айылга барасыңбы? Баягы ар бир эле ата-эне өзүнүн баласы үчүн эң сонун каалайт да, баягы окусун, жерди көрсүн, элди көрсүн, шаарды көрсүн, баягы таза жерде жакшы жерлерге, жакшы деңгээлерге жетсин деген ой максат менен. Анан кийин сен ветврач болсоң, кайра эле айылга, кайра эле жайлуулуп жүрөсүңбү деген максат менен себептегенде биз да чоң ата-бабаларыбыздын баягы биз өзүбүз да айылда жашайбыз, бирок мисалы жайлоо бизден бир аз алысыраак да. Ошону кээде жайлоого чыгып мал карашып же болбосо ошо мал менен алектенип, үйдө дагы мал бар, анан анын шартын баарын өзүң билесиң. Оор кыз бала үчүн эмес, макул сен азыр жашсың, ушунун баарын алып кетем деп атасың, бирок кийинчерээк турмушка чыккандан кийин оордугун сен өзүң билбей, мындай өзүң ошондо сезесиң. Баягы үй бүлө менен анан ушул кесипти алып кетүү, мисалы анан мынткенде ат бир тепсе эмне болосуң, учуп кетесиң, болду ошо менен инвалид болосуң деген максат менен, уй бир тепсе эмне кыласың дегендей кылып элечи. Бул деген оңой эмес, бул деген мындай оюнчук эмес депчи кесипти. Мен дагы көгөрүп болбой жок, мага жакты, туризм жаккан жок. Анан баягы эми туризмде убактылуу баягы айлык же болбосо акча мындай алсаң көбүрөөк мындай тапсаң болот, бирок мындай туризм жаатында иштеген адамдар бир аз башкача болот экен да. Мындай көбүрөөк акылдуу, көбүрөөк мындай амалкөйлүк баягы эме, анан ошол жактары көп мага жаккан жок да. Өзүм негизи макул эми көп акча табышым мүмкүн, бирок ошол кесип катары ошол жакта болгон нерселер мен үчүн аябай мындай жат көрүнүш болду да. Өзү себеп дегенде өзүм айылдан келсем, Бишкекке деле мындай анда санда барчубуз. Жылына бир баягы окууга тапшырардын алдында бир сыйра кийинип келе деген максатта бир сыйра парктарга барып көркө ошол эле болчу да. Анан мен үчүн андай көрүнүш баягы балким биринчи жылда эле иштеп баштаган үчүн баягы мындай оор жат көрүш болуп келди да. Эми туризмди мен жаман баягы кесип деп айтпайм, бирок мен үчүн оор келди ал. Анан ошол ветврач менен таанышып калгандан кийин ошол мага көбүрөөк мындай кандай десем кызыктуураак болду да. Ошон үчүн барып ошентип тандалдым. Анан кийин адам менен дагы, үй бүлөм менен дагы отуруп сүйлөштүк. Сүйлөшүп отуруп мен айттым, бул менин жашоом, менин тандоом, эмтен баштап мага тандоого уруксат бергиле. Себеп дегенде ар бир адам өзүнүн тандоосунун аркасында туруш керек.
Анан кийин мен билбейм, бирок бул кесипти дагы үйрөнөм, эми көптөгөн багыттары бар чыгар, бирок мен ишенем депчи. Таза болбосо мен өзүм айылдан эле чыккан кызмын. Шаарда төрөлсөм, анан ветеринарный врач болуп айылга барсам, мен үчүн башкача бир нерсе болмок. Айылдан эле чыккан кызмын, айылды эле билем, айылда да жашап кетишим баягы мен үчүн өтө деле кыйынчылык туудурбайт деген максат менен макул болушуп ошо менен баягы уланып кеттим. Эми сонун чын деле ата-энелер баарыбызга ушуну жакшы кесиптин болсун деп каалайт. Алар деле билген жок да сен ушинтип кийин Туркияга кетип каларыңды же ал жакта кесиңди. Такыр. Алардын ой боюнча мен вет врач ошо Манаста окуйм. Анан кийин окуп айыл жергесинде же болбосо ошол жайлоолоп, сарайлап, укол сайып, аларды эмдеп, ошентип жүрөт деп ошол максат менен. Анан кийин дагы атам тамашалап эметип коет. Балким шаарда каласың, анан ит мышыктарга карайсың, балким ошол жерде бир клиникада жумушка киресиң, анан шаарды баягы ошентип көрүп, ошентип может жашап каласың деген сыяктуу кылып ошентип тамашалап эметип коет. Биз дагы иттерибизди, мышыктарыбызды силерге көрсөтөбүз деп. Бизде негизи үйдө атам өзү иттерди жакшы көрчү да, аябай. Үйдө 8 итибиз бар эле. Анан тамагын жасап, баягы 8 ит, 3 мышыбыз бар болчу да. Анан кийин алардын кадимкидей тамагын жасайсың, алар менен кошо ойноп, кошо баягы баардыгын үйрөтүп, алар деле кичинекей баладай эле да. Анан ошол дагы мал жан ошолордун арасында дагы өсүп эметип чыкканым үчүн баягы ошол дагы түрткү болду го деп эсептейм. Демек сенде кичинеңден эле ошо жан жаныбарларга, малдарга ооба, жакын болчумун. Кыйынчылык туудурган жок окшойт мындай. Мисалы мындай малдан алыс жан болсо мындай кыйынчыраак болмок болуш керек окуган. Назгүл, менде мындай бир кызыктуу бир жери бар да, мындай иттерди жакшы көрөм, мышыктарды жакшы көрөм, бирок кичинекей кезинде менде иттерден фобия бар болчу. Албетте мен өзүмдүн үйүмдөгү иттерден коркпойм, бирок баягы кичинекей кезинде мындай фобия калыптанып калганда, биз эми айыл жергесинде көп эле мындай иттер агрессивдүү болушат да, мисалы көргөндө талап кетүү, иштеп кетүү деген мындай эмелер көбүрөөк болот да. Анан кичинекей кезинде мени мындай бир канча жолу ит иштеген болчу да, ошол менде фобия болуп калып калган. Ал фобияны мен ошол фобияга карабай, мен өзүмө мындай сөз берчү, жок, мындай любой нерсени жеңсе болот, баягы чындап эле коркчумун да. Кичинекей ит мындай көчөдө өзүмдүкү эмес, баягы тааныш эмес болуп башка бир ит болсо, мен коркуп аябай мындай кармап алганды кой, мындай айланып өтчүмүн да, мисалы жолумду алмаштырып кетчүмүн мындай барыпчы. Иттер көргөндө себеппен тиштеп алат эме деп. Фобияны мен качан жеңдим? 3-курста жеңдим. Фобияны себептегенде 3-курста бизде клиника практический мындай сабактар башталат да, практикалык сабактар башталат. Баягы жаныбарларга келип, аларды эмдөө, мындай карап, алардын температурасын, баягы мындай анча-мынча жерлерде мындай уколдорду сайып, эмеле ошол нерсе капельница коюп деген ошондой нерселерге киришип баягы үйрөнүп баштайсың да. Анан кийин коркуп, анан кийин өзүмө баягы ичимен айтып, жаңыл сен коркпо, элдин баары, адамдар деле врачтардан коркот, иттер деле уколдордон коркот, ошон үчүн ит сенден эмес, сен иттен эмес, ит сенден корксун депчи, баягы өзүң айтып, баары уколдордон коркот, сен деген врачсың, адам ал сенден коркуш керек деп. Анан акырын өзүмө баягы ичимен айтып, анан жакындап баягы эметтенден ошондо баягы бир аз фобиям токтоп эме. Себептенде клиникага ар түрдүү жаныбарлар келет, ар кимдин ити келет, ар кимдин итинин баягы характери өзгөчө болот. Өзгөчө баягы ит ооруганда ал өзүн коргоо максатында ал тиштеп алышы мүмкүн, же болбосо мышыктар тырмап алышы мүмкүн. Мисалы байкасаңар, ар бир мындай көп эле ветеринар Назгүл, профессионалдык баягы эмне деп коет, бул профессиянын башка бир тарабы да, баягы кесиптен жабыркаган калган. Жана ошондо силер биринчи курста окуп баштаганда кандай предметтерди которгандан кийин
кандай өзгөчө предметтер бар эле биздин көрүүчүлөргө кызык болуш керек ветеринар болуш үчүн? Биринчи курста мен ошол Кыргыз Түркманас университетинде окуган үчүн бизде 150% кыргыз тилинде, 50% түркчө сабак берилчү да. Анан бирок бизде негедир башка факультеттерге айырмаланып, баягы Түркиядан келген мугалимдердин саны көбүрөөк болчу да. Анан түркчө алган сабактардын саны да көп болчу. Мисалы, бир семестрде 13 сабак, 14 сабак алсаң, анын ичинен 2 же 3 кыргызча, калган баары түркчө болчу да. Анан бир жыл подкурста окудук. Мен анткени себептенде түрк тилин билчү эмесмин буга чейин. Анан подкурста окуп, түрк тилин үйрөнүп, анан биринчи курска отургандан кийин мен эмени сездим да. Бизде анатомия, физиология кадимки эле ошо медакадемияда алган сабактардын базасын биз деле алабыз да. Анан бизге дагы баягы сабакты өтүп атканда адамдарда мындай болсо, жаныбарларда мындай болот деп. Бирок система, жалпы иштөө механизми экөө бирдей эле да. Себептен медицина баягы фундаменти бир дегендейчи. Анан сабактарды алып окуганда биринчи баягы медицина өзү негизи кыйын да. Мисалы адамдардын медицинасына караганда жаныбарлардыкын окуп үйрөнүү кыйла кыйын. Себеп дегенде адамда бир организм бар. Адамда экиге бөлүнөт. Баягы чоң адам, анан кийин жаш бала, баягы педиатрия депчи болду ошол. Детский организм мындай, балдардын организми башкача, баягы алардын иштөө механизмасы башкача, андай чоң адамда организм башка. Бирок органдары, баягы бүт баягы иштөө системалары баары бирдей да. Жаныбарлар болсо андай эмес, жаныбарлардыкы 5ке бөлүнөт. Бир убакта 5 организм, 5 органдар, ар кайсы органдар, сөөктөр мисалы, мускул деп баягы мындай өтөсүң да, мындай эмелери бар. Кандай десем, степ бай степ деп коет, ошолорду алып. Анан аларды окуп үйрөнүп атканда ошол 5 организмди окуп үйрөндү бир убакта өтө эле кыйын да. Мисалы, иттердики мындай, мышыктардан бул орган мындай жайгашкан. Же болбосо аттардыкы мындай, уйларда мындай болгон депчи. Анан ошолорду окуп информацияны кабыл алуу мындай биринчи курста өтө кыйын болгон да. Анын үстүнөн биз сабактарды ошо анатомия өзү негизи кыйын сабак. Анан бирок дагы түркчө алган үчүн мен үчүн өтө кыйын болгон. Мен ошол мындай бир текст бар. Ошол текстти окуп баягы үйрөнүш үчүн бир жагында латинча сөздүк бар, ичинде анткени латинча жазылган сөздөр бар. Аны мен билбейм. Бир жагында түркчө сөздүк бар. Экөөнү ачып алып, анан ошондой баягы текстти мен 45 мүнөт эч унутпайм. 45 мүнөттө араң окуп бүтүп, түшүнүп, ар бир сөзүм эмне экенин ошентип, анткени сөздүктөрдү буну ачып кара, тигини ачып кара деп ошентип убакыт 45 мүнөт өттү да. Анан кийин мен эгер мен азыртан баштап ушундай болуп атса, мен муну кантип бүтүрөм деп отуруп ыйлаган эмесмин да. Туура кылдымбы ушу ветеринарияга отуруп алдым, тиринде эле кала бербей дегендей. Бир жолу ушинтип мындай өкүнүлгөн сыяктуудай болгон болчумун да. Ошо анатомияны ачкандан кийинчи аябай кыйын экен, түшүнүш дагы кыйын экен деп анан кийин кой деп анан кайра сен дегени бул кесипти өзүң тандап келдиң. Элдер окуп атат, сен деле эл менен кошо эл болуп окуп алып кетесиң депчи кайра өзүңө баягы успокаивать этип, өзүң токтотуп ошентип. Эң сонун жаңы бирок мен сен менен бир убакта университетте окудук, бир жылдарычы. Андан активдүү студенттердин бири болчусуң, студенттик кеңештин да мүчөсү болуп, иш-чараларга көп катышчың. Анан силерде окуу кыйын болсо, кантип жетишчүң ошондой коомдук иш-чараларга да катышып, өзүңдүн окууңду дагы калтырбай улантып кеткенге кандай нерселер сага жардам берип жатты эле? Негизи мындай да, эгер адам жетишем, аракет кылам десе, баардык нерсе болот да. Баардык нерсе болот. Себептенде мен баягы айыл жергесинде окуп жүргөндө бизде мындай интерактивдүү нерселер көп, мындай көп деле эмес болсом, балким мен билбейчүмүн, баягы көп катышып деп. Андан кийин көп катышып эметчү эмесмин да. Андан кийин менимче университет бул мындай жер да. Жалаң эле бир окуу эмес, баягы бир кесиптин ээси болуп чыгуу эмес, жалаң эле себеп дегенде ал жакта адам баягы адам болуп калыптана турган жер да. Андан кийин университеттен көп жакшы баягы жактары бар да. Мисалы, коомдук иш-чараларга катышуу, өзүн алып жүрүү, лидердик баягы өзүнүн сапаттарын өнүктүрүү. Мисалы, балким кээ бир билбейдиктир,
баягы балким бар, бирок мындай университет ушундай ачыла турган жер да. Баягы мен үчүн Манас ошондой жер болду да. Баягы ачылып, өзүмдү өзүм таанып, баягы кандай сапаттарым бар, уктап жаткан балким баягы ошолорду ойготуп дегендей Манас аябай мындай кызыктуу жер болду да. Мени мындайча айтканда ачып, себеп дегенде ал жерден университеттен адам баягы кийинки жашоодо мындай университетте эмнени үйрөнсө, ошол баягы сапаттарын кийинки жашоодо дагы колдонот да. Ошо университеттен алдың, алып калдың, албадың, уже баягы возрастың дагы өтүп кетет. Анан кийин алардын баарын кайра катышып, кайра мындай баштан бир аз кыйыныраак болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн университетте баягы мен дагы аракет кылдым аябай эле мындай катышам, көрөм, баягы балким мисалы дебатка барчумун, бийге барчумун, же болбосо туризм клубтары бар болчу, суббота же болбосо баягы воскресенье сайын баягы экинчи жумуш деп мен баягы туристтерди Алматыга алып барчумун. Баягы туризмде дагы көп иштедим. Мисалы ар бир жайында көлдө барып иштечүмүн, себептен туризмде иштей алам ооба, бирок мен үчүн убактылуу болчу да, ошону билчүмүн. Ошентип мындан тышкары мисалы кандай десем, ошо дебаттарга барып, эркин сүйлөөнү үйрөнүү. Мисалы мен үчүн мурда эркин сүйлөө же болбосо мисалы 10 кишинин алдында эркин сүйлөөнү кой, мисалы жөнөкөй кандай десем, ырды айтып берүү жакка мисалы аябай кыйын болчу да, уялып, кызарып, татарып мынтип айта албай, мындай унутуп койсом эмне болот деген ойлор дагы мисалы бар болчу да. Манаска баргандан кийин менде мындай андай комплекстер десек туура болот го дейм. Ошолордун баарын мисалы жеңип чыгып, артка калтырып дегендей ошо ачты да, аябай жардам берди. Ошон үчүн ар бир окуучуга мен жалаң эле университетте окуу эмес, өзүн дагы баягы кишилик, инсандык тараптуу ар кандай мындай мисалы ошо сапаттарын өнүктүрүү боюнча дагы бир аз иштесе деп ушинтип эмне деп коет, тавсия, кеңеш берем да. Эң сонун жаңы бий болуу, ар кайсы тармак. Чын эле сен андан мыкты студенттердин бири болчусуң университетте. Анан сен окууну аяктагандан кийин Түркияга да өткүчүң менен барып докторантурага өткөнсүң, ошол айтып берсең, кантип, эмне үчүн, кандай максатта барып тапшырдың, анан азыркы убакта окууң кандай өтүп жатат? Кыргыз-Түркмөнстан университетин 2017-жылы бүтүрдүм. Бүтүргөндөн кийин негизи эле мен 2014-2015-жылы 3 курста мен бияка студенттер алмашуу программасы менен Анкарага келип калган болчумун да. 1 жыл бул жактан окудум, Турциядан. Анан кийин ошондо баягы кандай десем, дүйнөгө болгон көз карашым, ошо өзүмдүн кесибимди дагы да мындай жакындан тааныганга мүмкүнчүлүк болду да. Анан өзүмө ошондо баягы жаккан предметимди улантам, академиялык жактан мен көбүрөөк билгим келет, муну кеңейтким келет деп анан 3 курста өзүмө максат койгом. Ошол аяктагандан кийин докторантурага тапшырам. Себептен агайлардан, бизден дагы мугалимдер көп сурачу да. Эме деп баягы бүтүргөндө азыртан баштап өзүңөргө план койгула, кимиңер каяка көбүрөөк маани бөлөсүңөр депчи. Мен ошондо кээбирлер мисалы мен клиника ачам, мен баягы вет врач болуп иштегим келет, мен мисалы ит мышыктар менен иштегим келет, ошолорго көбүрөөк маани баягы көңүл бурам. Кээбирлер болсо айтат, мен ошо жылкылар менен иштейин деп чечтим, ошо жылкылар менен мисалы бизден мурун бүтүргөн, биз менен чогуу окуган баягы өзүбүздүн азыркы коллегаларыбыз ушинтип иштеп атат да, өзүнүн баягы койгон максат. Менин да койгон максатым ошо академиялык жактан алдыга жылуу, баягы ошол кийинчерээк балким изилдөө. Мен үчүн да бул кыйын болгон, себеп дегенде докторантурада окуу бул мындай башка бир университетти нолдон баштап окугандай эле да, себеп дегенде докторантура 4 жыл. Анан бир аз чоюлуп эме кылып кетсе, узап кетсе, бул 6 жылга чейин докторантура да. Бул деген башка бир университет, башка бир кесиптин ээси болууга барабар да. Ошондуктан өзгөчө кыз бала үчүн бизде баягы Кыргызстанда түшүнүк боюнча кыз деген баягы турмуш куруш керек, эртерээк күйөөгө тийиш керек, анан бала чакалуу болуш керек, анан кийин жүрө бересиңби деген стереотип эмелер дагы бар да. Ошон үчүн алардын баарына карабай мен дагы өзүмө мындай бир чечим менен келип, өзүм баягы эмне кылгым келет кийинчерээк
кийинчерээк баягы эгер кылбай калсак өкүнбөйсүңбү деген эме кылып өзүмө баягы максат коюп алгам да. Ошондуктан ошол билгем кыйын болот башында, себептен да ар бир эле нерсени башташ өтө мындай кыйын да. Анан бирок баштап алгандан кийин аягына чыгышта бир четинен баштаган оңой, бирок аягына чыгышта көпчүлүк аягына финишке жетпейт. Мен буюрса 1 жыл калды финишке жетиш үчүн. Келгенде кантип келдим? Негизи Турцияга келүү ар кандай программалар бар да, мисалычы тапшырып, мисалы турецкий стипендиялар бар. Ошол турецкий стипендияга тапшырып анан келишет. Турецкий стипендия көп нерсени кылып берет, мисалы жашаган жайың, айлык сайын баягы стипендия берет. Анан биринчи келип атканда билетин алып берет, самолет билетинчи. Мисалы Кыргызстан үчүн жаңы университетти бүткөн студент үчүн бул чоң жардам да, чоң нерсе. Себептен жаңы өзүңдүн ишиң жок, өзүң жаңы студент болсоң, анан кийин дагы ушундай нерселерди баягы финансылык жактан эгер ата энеси жакшы туруп, баягы ата энеси колдобосо, өзү мынтип келиш өтө кыйынчылык туудурат да. Ошондуктан ушундай программалар бар. Анан мен ошо турецкий стипендияны карап эметип атсам, ошол мен каалаган университетте эмеси жок экен да, баягычы списокто жок экен мен каалаган университет. Көп эле баягы Турциянын перифериядагы университеттери, мисалы алыс-алыскы аймактардагы кичинекей университеттер, мисалы аты көп билинбеген, шаарларда, кичирээк шаарчаларда жайгашкан университет экен. Анан кийин өзүм дагы ойлодум, Манас деле ошондой эле статустагы университет. Мен ошондой эле нерсени баягы көрдүм буга чейин. Мен эми мындан докторантурага тапшырып аткандан кийин баягы бир аз жакшыраак жер болсо, баягы дүйнө менен конкурентоспособный жакшы бир университет болсо, ошол жакка тапшырам деп 2016-жылы мен бул жакка Стамбул университетинде бир ай мындай стажировка да өткөм да. Анан ошол жерде стажировка кылып атканда, стажировканы мен клиникасында кылдым. Больницасы бар, жаныбарлардын больницасы. Ошо жаныбарлардын больницасында хирургия, терапия, гинекология деп бизде да бөлүмдөр бөлүнөт. Ошолордо жума-жумалап бөлүп ошентип окуган болчубуз да. Анан кийин өзүмдүн бөлүмүм жөнүндө, өзүмдүн мугалимдерим жөнүндө баягы кененирээк маалымат алып, бул жер мындай экен, бул жер тигиндей экен депчи. Анан кийин аябай жакты. Бир четтен Стамбул бул дүйнөнүн ортосу. Деңиз бар. Мен биз эми Кыргызстанда деңиз жок, өмүрүмдө деңиз көргөн эмесмин. Баягы шаардын өзү тарыхый, баягы атмосферасы, баягы баардыгы аябай жакты да. Анан ойлодум, Стамбул университетте келгим келет кийинчерээк Манаска барып ошол жерден бүтүргөндөн кийин деп өзүмө баягы план кое баштадым. Баягы жолдо анткени себептеринде мен деле жакшы билүүчү эмесмин, кантип келсе болот, эмне кылса болот деп. Анан бир аз иштедим, официант болуп иштеп жүрдүм. Көбүнчө сабактан тышкары, көбүнчө официант ресторандарда, банкеттер болот, тойлор болот, ар кандай. Ошол жактан иштеп, акча топтоп, билетке. Анан кийин ошол менен бирликте мен неме даярданып жүрдүм экзаменге. Себептен докторантура тапшырып атканда англис тилинен экзамен тапшырасың, анан белгилүү бир балды алгандан кийин анан университетке тапшыра аласың да. Түркчө сертификаты менде бар болчу, себеп дегенде 1 жыл биз подкурста окуганда төмөр деп коет. Ошо түркчөнүн C1 сертификат уровень аласың да, анан ошону алгандан кийин 1-курска өтө аласың. Ошондуктан ошолордун баарын жасап эметип отуруп, анан бул жакка өзүм тапшырып биринчи келгенде өтө эле кыйын болду. Себеп дегенде мен ата энемен баягы финансылык поддержка деле көптүрө мындай сураган жокмун. Себеп дегенде өзүм окууну бүтүрдүм, ооба, бирок мындай өз алдынча аракет кылып көрөйүн деп өзүмө баягы сөз берип, өзүм баягы эме кылган болчумун. Анан кийин биринчи бул жака келгенде журналдарда иштеп жүрдүм. Журналдарда, мындай детский журналдарда иштеп жүрдүм. Ошолор менен ал такыр менин кесип менен байланыштуу эмес. Жөн эле убактылуу каражат табуу да максатында окуу менен. Анан кийинчерээк резюмемди тапшырып эметип калдым. Ошо менен университеттин биохимиялык больницасына кирип иштеп калдым. 2018-жылы кирдим. Азыр да ошол жерде иштеп жүрөм. Ошентип баягы жолдор ачыла берет экен, көрсөчү. Негизи максат койсо адам, жолдор ачылып, табылып, баягы мындай тийиштүү, керектүү адамдар жолуна чыга берет да. Ошон үчүн максат коюудан, же болбосо баягы өзүңдүн ичиңде баягы кичинекей кезиңден болобу, же болбосо университет
чагыңдан болуп койгон максаттарыңдан ошол жана мечты деп коет го ошол кыялдарыңдан кайтпоого чакырам. Чоң рахмат. Жаңа бизде абдан көп суроолор келип атат. Азыр ошол суроолорго жооп берсек, Жылан операция кылганыңыз чынбы дейт. Биз афиша жазганда ошол сен интервьюңда алып жазганбыз, ошол жөнүндө кичине айтып берсең, жылан операция кылдым деп. Стамбул мындай чоң шаар экен да. Мен баягы эми билчүмүн, бирок мынчалык бул жактагы адамдар ушундай түрдүү жаныбарларды багат экенин билчү эмес. Мисалы, ар бир биякта адамдар өзүнүн үй жаныбары катары квартирада жашаса дагы, мисалы үйүндө мисалы игуана же болбосо тарант улуу жөргөмүчтөр бар, билесиңер, мындай чоң фильмдерден да көрүп калабыз. Ошолорду багышат. Чөнтөк маймылдары бар. Мен өмүрүмдө көрбөгөн жаныбарларды биякта адамдар өздөрү үйүнө үй жаныбары катары алып карашат экен да, багып. Анан үкү баккандар бар экен. Бирок негизи bundan баары легалдуу эмес да. Алар айтат, биз токойго мындай эс алганда барганда, бияка барганда биз таап алдык, анан кийин анан ошону үйгө өлеңди аткан жеринен коргоп калдык, үйгө алып келдик, бактык, анан биз менен жашап калды деген ошентип алгандар бар экен да. Сатып алуу мисалы легалдуу, мыйзамсыз да бул жакта. Мисалы үкү болобу, түлкү баккандар бар, мисалы үйүндө үй жаныбары катары. Мисалы мен үчүн мындай нерсе аябай акылга сыйбаган нерсе да. Чындап эле кантип багат, үйдө өзү жер там болсо бир жөн, квартирада жашайт, мындай көп кабаттуу үйлөрдө жашайт. Булар деген кандай мындай депчи, булар өзүнөрүнө мындай жараша мындай приспособление кыла алса керек да. Эми чоң шаар болгон үчүн баккым келет, карагым келет, анан бирок айла жок, квартирада жашайм, бирок квартирада багам деген максатта. Анан питон карагандар да бар экен. Аябай канча жыл болду? 20 жылдан бери питон багам дейт. 20 жылдан бери питон багам, аларды чоңойтом, аларды баягы сатам дейт. Анан бир жолу бир питон ошол Стамбулдун эле жашоочусу питонум тамак жебей калды, өңү да өзгөрүп кетти деп ушинтип келди да. Тамак жебей калды, заңдабай калды. Анан кийин таң калыштуусу деп питондар өздөрү эт жейт. Анан буга этти каяктан таап бересиң мынча айт десем, ар кандай дейт, атайын лаборатордук тишкандарды саткан жерлер бар дейт. Мен аларды сатып алам, тишкан жейт дейт, же болбосо коен алам дейт, коен жейт дейт. Анан бир тамагы көп узакка чейин жетет дейт, жета бир 5-6 күнгө чейин мындай тамак жебей эметсе болот дейт. Үйдө кадимкидей өзүм шарттарым менен карайм дейт. Питон мен үчүн бул менин экинчи балам сыяктуудай деп. Анан мен аябай кабатыр болуп атам, жети тамак жебейт, баягы жээчү убагынан ашып кетти, же туалетке барбайт, заңдабайт. Эмне болду, ооруп калган, өңү дагы бир аз өзгөрүп баштады депчи, баягы анемия сыяктуу нерселер пайда болуп баштады. Өзү дагы баягы интернеттен ар жак бир жактан ошол экзотикалык жаныбарлар жөнүндө китептер бар, мисалы ошолорду сатып алып өзү да үйрөнүп эметет экен да, баягы кантип караса болот, кантип тамагын жейт, кайсы убакта тамагын жейт, кайсы убакта заңдайт, мисалычы кантип уктайт, же болбосо мен уктап жатканда түндө келип мени муңдуруп өлтүрүп салбайбы деген эмелер да туудурат. Анын себептен питон бул деген жапайы жаныбар, ал жаныбардан көп нерсени күтүлүшү мүмкүн, бирок ал ошого карабастан баягы үйүнө багып карап эметип атат. Анан аны алып келишти, биз рентген жасадык университеттен. Анан рентген жасаганда мындай ак бир нерсе бар экен да ичинде, так көрүнбөйт рентгенденчи, бирок ак нерсе бар экен, где-то 1 сантиметр, 8,5 сантиметр мындай тоголок бир нерсе бар экен деп. Анан ошентип карап, бирок буну биз ачып карашыбыз керек, эмне экен, жумурткага да окшошпойт, бирок кээде баягы туут маалында жумурткада тыгылып калышы мүмкүн да, чыкпайчы. Ал дагы питондун өзүнүн жашоосу үчүн кооптуу да. Туубай калса аны чыгарыш керек дегендейчи. Чыгарбай калсаң ичиндеги жумуртка да жарылышы мүмкүн. Анан жарылган ириң анан бузулушу да мүмкүн да ичиндечи. Анан ошон үчүн жумурткага да окшойт, себептен жумуртка алса ичинде түйүлдүгү болот депчи, жыланга окшоп. Бул деген аппабак эле бир нерсе мындай. Бирок эмне экенин тагыраак билиш үчүн биз аны ачышыбыз керек. Сиз макулсузбу, биз буну операция кылабыз десе, макулмун, өлгөнчө андан көрө колубуздан эмне келсе ошону жасап бергиле, ушул жыланды өмүрүн сактап калгыла деп макулдугун берет. Биз аны койдурдук, себептен кол койдурасың да, баардык
последствиялар акыбетте кандай болсо болсун мен ага макулмун, жыландын операция болсун деп бул жакта атайын протоколдор ошонун колун алгандан кийин жыланды кадимкидей эле мен өмүрүмдө такыр көргөн эмесмин. Эми жыланга операция жасайт деген кандай? Анан кадимкидей анестезияга алынды, кадимкидей баягы пульс, баягы эмне кандай деп баардыгы кадимкидей эле операция болду. Анан кийин кайра жыланды операциядан чыккандан кийин реабилитациясы, баягы анестезиядан кийин өзүнө келүү мисалы кадимкидей. Анан ошол ачкандан кийин врачтар да аябай таң калып эме болду да, бул эмне деген ушундук депчи. Анан кийин эми шаар шартына, ошол баягы квартирада жашаган шартына байланыштуу бул мисалы сыртта жашаса мындай может быть проблема да болбошу да мүмкүн. Мисалы природада жашаса мындай проблема болбошу мүмкүн, а бирок үй шарттарына жараша ушундай эмелер болушу мүмкүн деп жанан чыгарсак ичинен толуктошкон. Кадимки биз байпак, кир байпакты толуктоон ыргытып беребиз го кечинде же болбосо ошондой бир байпакты жутуп алыптыр көрсө. Анан ошол байпакты алып чыгып элдин баары күлүп шаардык бутон депчи, шаардык бутон ушундай болуп турбайбы көрсө депчи. Кээде болот мисалы ит мышыктар күчүктөр деле ойноп атып топ жутуп алган учурлар болот. Мисалы а деле кичинекей бала билбейт буну жебе десең жебей койбойт да. Кичинекей бала деле мисалы бизде деле болот го, конфет жутуп алып, тыйын жутуп алып, топ жутуп алыптыр деген мындай кооптуу окуялар, бирок мындай карап турсаң күлкүлүү да окуялар да. Анан ошого окшоп байпак жутуп ушуну байпак чыгарган учурлар да болгон да. Ал жылан айыгып эми жашап жатат да өзүнүн эсин. Кадимкидей айыгып, тамак жеп аткен деген белгилүү бир убакытта контролго алып келип турат. Анда өзү айтат, баягы алып келип алып баруу өтө оор депчи. Анын өзүнүн машинасы жок экен, анын таксисттердин көбүсү да албайт дейт. Баягы айыптап сүйлөшүп, мен сага көбүрөөк төлөп берем, алып барчы деп. Тиги коркот таксист, бул деген жылан эмне деген ушундук. Анан муну депчи баягы. Анан кантип алып барам деп. Мисалы биякта да таксисттер мындай табылып кийин да, мисалы эгер өзүңдүн машинаң болбосо, биякта таксисттер мисалы жаныбарларды ташуу боюнча да мисалы кээ бирлер айтат, мен таксимде ит койбо. Же болбосо жыттанат, анан неметет, албай коюшу да мүмкүн да. Ошондуктан сүйлөшүп алып барып коюңузчу, ушундай болуп атат, мен көбүрөөк маянаңызды көбүрөөк чыгарып берем, төлөп берем деп анан ошентип алып келип ошентип. Чоң рахмат, жана андан кызыктуу экен. Дагы суроолор бар экен, баарына жооп эле. Сизге суроо дейт, көп ата-энелер айтат, ветеринар бул балдардын иши депчи. Сиз ошого кандай көз караштасыз дейт. Менимче ооба бизде ошол туура эмес стереотиптер бар да. Мисалы кесиптин негизи жынысы жок. Ар бир кесиптин жынысы жок. Ветеринария да ошол кесиптин ичине кирет да. Мисалы аял киши үчүн дагы баягы негизи кесипке кызыгыш керек. Ар бир жалпы эле ветеринария эмес, эгер кызыгып ошол жака шыгым бар болсо, эметсе ар бир кесипке аял киши да укуктуу. Мисалы дүйнөдө азыр көп эле жерде мисалы аял киши болуш керек деген баягы мынча процент аял киши болуш керек сөзсүз түрдө деп баягы өздөрүнүн закондоруна киргизип аштар да. Мисалы Калифорнияда 2018-жылдан баштап ар бир баягы публичный немелер болот го, жана фирмаларчы. Ошол публичный фирмаларда эң аз бир аял болуш керек дейт. Эң аз бир аял болуш керек сөзсүз түрдө. Жалаң IT тармагы болобу, баягы бизнес фирмалар болобу, строительный фирмалар болобу, медициналык какой-то мындай фирмалар болобу, сөзсүз түрдө аял киши баягы составында болуш керек деген мыйзамдар бар. Көп эле өлкөнүн билебиз, президенттери аз болсо да бар да, президенттери аял кишилер мисалы. Анан бизде дагы ошол кандай десем, туура эмес эмелер бар да, мындай эң мыкты, эң мындай баягы ответственность ала турган позицияларда эркек киши болуш керек деген түшүнүк негизи жаңылыш. Эгер аял киши да кылам, өзүнүн баягы күчүнөн өзүн дагы аракет кылам
деп өзүнө максат койсо, ар бир кесипти алып кетиш бул оңой эле да. Мисалы толтура аял кишилер бар, мисалы билимде дагы, мисалы Пьер жана Мария Кюрилер, мисалы же болбосо узакка кетпейли өзлем менен уур түрежилер, өзлем түрежи деген жанагы коронавирустун вакцинасын тапкан аялдар катары мисалы тарыхта калды да. Коронавирустун биринчи вакцинасы BioNTech деп, ошо өздөрү түрк болушат, бирок Германияда жашап, ошол жерде баягы өздөрүнүн фирмасы бар экен. Мисалы аял киши таап эметет да. Мен аларды көргөн сайын мен дагы көбүрөөк баягы мындай кандай десем, сыймыктанып, аял киши деле кыла алат турбайбы, могуга жете алат турбайбы. Мисалы Нобель сыйлыктарын алгандардын катарында дагы көп эле, аз болсо дагы, бирок аял кишилердин саны дагы мындай бар да, көбөйүп баратат. Ошондуктан кесиптин өзгөчө ветеринарияда мындай аял киши мен иштей албайм деп эч убакта ойлобоңуздар. Аял киши мисалы төрөйт, же болбосо үй бүлө күтөт, андан кийин мындан да кыйынчыраак болуп калат деп такыр ойлобоңуздар. Ветеринария жалаң мал менен эмес, анын толтура тармактары бар. Мисалы мен ошо тамак аш жаатында тамак аштын багы качествосын, багы сапатын аныктап, микробиологиясын, таза эмеспи, фабрикацияланган түрлөрү кантип чыгат, эмне кылат, мисалы ошо консервалар болобу, ошолордун баарын карап анализдей турган бөлүм да. Биздин мисалы тармакта каякта дагы иштесе болот. Мисалы кейтеринг компаниялар бар, баарыбыз билебиз да, учак менен бир жакка саякаттаганда бизге тамак аш берилет. Мисалы ичинде эт менен болот, этсиз болот, иши кылса тамак аш берилет да, белгилүү бир убакытта аралыгында. Ошолордун контролун, сапатын багы контролдогон адамдар бул ветеринардык врачтар. Кейтеринг компания учактарда иштеп атат, ветеринардык врачтар иштеп. Дүйнө жүзүндө ошол да. Мисалы бизде аэропортто фитосанитария жана ветеринария деген бөлүм бар. Мисалы сиз бал, мисалы бизде Кыргызстандын мындай белгилүү нерселер, курут бар, эт ташыгандар бар. Оңдуруп, мисалы Түркия болобу, башка жерлерге болобу. Бирок алар ташырдан мурун багы ошол жактан сертификат алыш керек да, таза бул депчи. Мисалы бал алып баратканда сертификаттарын алат. Ал жакты дагы ветеринария да, аэропорттордо мисалы ошондой эле таможняда иштесе болот. Ветеринардык врачтар мисалы таможняда эле, мисалы бир өлкөдөн экинчи өлкөгө мал ташылат, эт ташылат, сүт ташылат, ар кандай сүт азыктары ташылат, мисалы сыр сыяктуу да, ошолордун баарын ветеринариядагы иштеген вет врачтар карайт. Же болбосо аны койгула, мисалы НАСАда иштеген, мисалы баарыбыз космосту билебиз, акыркы заманда ошо космоско болгон изилдөөлөр, эмелер көбүрөөк да болду. Космос айды кой, айдан тышкары азыр Марска бара баштады, туурабы? Марста да жашаш мүмкүн. Алында изилдеп багы ошол изилдөөлөрчүлөрдүн катарында дагы ветеринардык врачтар бар да, мисалычы. Ветеринария мындай айыл жергеси же болбосо жаныбарлар менен эле мындай чектелбестен тармагы аябай багыттары көп, аябай көп. Ошондо аял киши үчүн дагы мен билем, багы өзүн эгер каалайм, жасайм десе, ар бир жерден багы өзүн таап алып кетет да. Чоң рахмат. Жана бул жерде биз уже жооп берген суроолор бар экен, баары окуп кетейин. 18 жаштан кийин тандап баштадыңызбы же 6 жашка чейин өзүңүз чеччү элеңизби дейт. Ата энеңиз урушкан эмеспи дейт. Бул кесип тууралуу суроого жооп бердик, Сиз корккон жоксузбу? Бул кесип тандоодо досторум эмне дейт деген суроо болдубу дейт. Буга деле жооп бердик окшойт мүмкүн абдан кызыктуу кесип, азаматсыз дейт. Баардыгы шаардагы кесиптерди тандашса дейт. Ушул кесипте өкүнгөн күнүңүз болгон беле дейт. Өкүнгөн күн жөнүндө айтты окшойт. Биринчи кызыктуу ушул кесип туруудан коркунуч болгонбу? Жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кыздарга кесип тандоодо кандай кеңеш бересиз? Мисалы бир канча кесип болгубуз келе берет, эмнени эске алыш керек? Бул жумуш биздин Кыргызстанда актуалдуубу дейт. Ушул суроого жооп берсеңиз, биздин актуалдуу. Бул жумуш бизде Кыргызстанда азыркы учурда мындай актуалдуу деп айтсам жаңылышпайм. Себептен эми актуалдуу дегенде кайсы жагынан алып караганда бул кесип ветеринария Кыргызстан үчүн өтө маанилүү кесиптердин бири.
чыныгы негизги профессия чыныгы бир ушул профессия да ветеринария. Себеп дегенде мындай ар бир адам келип ветеринар боло албайт да, анын үчүн окуш керек. Анын үчүн кандайдыр бир убактыңды бөлүшүң керек. Кадимкидей эле профессия да. Ошон үчүн Кыргызстан %94% бул биз тоолуу өлкөбүз. Өзүбүз баягы мал бакканга, ошол мал жаныбарларды баягы кандай десем, ошол айыл чарбаны өнүктүрүүгө, ошол экономиканы өнүктүрүүгө көп баягы жардамын тийгизген. Ошол айыл чарбада ошол мал, анан аларды карап баягы эмдеп толтура ылаңдар бар, ушундай пандемия мисалы, ал деле жаныбардан чыккан бир эме, кандай десем, жаныбардан чыккан зооноз бир оору да, ошол көп нерсе ошол жаныбарлардан жугушу мүмкүн зооноз оорулар. Ошондуктан алдын алуу максатында ошо ветеринардык врачтар иштеш керек да. Бизде аз, аябай аз. Мисалы көпчүлүк айылдарда, мисалы бияка Түркия жыл сайын Түркия менен Кыргызстандын ортосунда 100гө жакын адамга баягы квота берилет да. Бесплаттык акысыз бул жактан неме кылып берет да, операция жасап берет. Анан Кыргызстандан келип кээде мындай тил билбейт, баягы котормочу издейт, анан кийин өзүң өз көңүлүң менен барып волонтер болуп мен котоп бере алам, мен сизге жардам бере алам деп барып калган учурлар да болгон да буга чейин. Анан кийин ошол жакта Кыргызстанда баягы эхинококк, анан кийин болуп ооруп келгендер көп, альвеококкус болуп ооруп келгендер аябай көп экен да санычы. Анан кийин бул деген аябай бул боор курту да, боор курт. Анан боордо курт чоңойот, жаныбарлар аркылуу жугат. Жаныбарлардын заңы менен чыккан баягы жакшы жуулбай калган, мисалы помидор болобу, жакшы жуулбай калган алма же дагы бир нерсе эмне ошол баягы жер жемиштер аркылуу жугат да. Же болбосо жакшы бышпай калган эт, сүт аркылуу жугушу мүмкүн андай оорулар. Ошондуктан баягы ошондой ылаң жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында ушу ветеринардык врачтар ушу айыл желгесинде иштеш керек да. Ошондой оору жапжаш кыздар, жапжаш балдар инвалид болуп калды да. Себеби эмне дегенде убагында ошол оорулардын алдын алуу максатында вакциналардын өз убагында, дарылардын, антипаразиттардык дарылардын өз убагында кылынса, балким андай оору жугуштуу оорулар дагы азаймак да. Бирок контроль жок, кандай десем, ошол кесип жетишсиз болгондуктан ошондой оорулар да көбөйөт да. Ошондуктан Кыргызстан үчүн, биз үчүн эң керектүү кесиптердин бири. Бирок абдан көп суроолор болот да. Дагы кандай жаныбарларга операция жасадыңыз эле дейт. Мен операция жасасам, ошо жаныбар, ламалар келет, баягы понилер келет. Эми аларга операция эмес, алар кичинекей 2 айлык пони, элестеткиле. Понинин өз бою кичинекей, бирок баласы төрөлгөндөн кийин кулуну аябай кичинекей да, жана кичинекей иттерге окшош да. Мындай кичинекей, момундай эле. 2 айлык, 1 айлык, анан кийин үнү да башкача чыгат, мындай көрүп алып өзүң күлөсүң да, ушундай да тоо депчи, ушундай да жаныбарлар болот турбайбы. Баягы буту кыйшайып калган рахит деген оору бар да. Мисалы, эгер ошол кальций менен аз тамактанса, мисалы жана чөбүндө ошо кальций бай болгон немелерди жем жебесе, мисалычы тууп аткан учурда баласы рахит болуп да ооруп калышы мүмкүн. Же болбосо мисалы сарайда күн жакшы көрүлбөй, же болбосо мындай күн азыраак болгон жерлер болсо, D витамини аз болсо да рахит болуп төрөлүшү мүмкүн да, же кийинчерээк рахит болуп калышы мүмкүн. Анан рахит болгондо сөөктөрү кыйшай баштайт, буттары мыйрай баштайт. Анан кийин бирөө алып келиптир ошо понини, ошо буттары мындай болуш керек, мисалычы, анын буттары мындай да. Анан бакуштун тымагы да өсүп кеткен, ала албай калган. Андан кийин буну кандай кылабыз, эмне кылабыз деп отуруп рентгенге тарттык. Рентгенге тарткандан кийин бунун бутун сындырбай эле, бунун азыр жаш организм болгондуктан бунун бутуна жанагы гипс деп коет го, ошондой гипс деп койсо, ооруса да, эме болсо да гипс деп коюш керек. Анан гипс менен түзөлөт. Анан кийин кальций, анан D витамин менен бай жемдерден берип эмет баштаса, бунун буту түзөлүп кетет деп. Анан ошондой эле ошо гипс тактык. Гипс менен жүрдүк. Кичинекей мындай түрүн көрсөң, ат
дагы эмес, ит дагы эмес да, мындай итке окшошот. Ошондой эле болот да, кичинекей, аябай кичинекей оюнчук болгон. Өтө кызыктуу. Бизде дагы абдан көп суроолор болуп атат, бирок биздин убактыбыз аягына келип калды. 1 саат эфир болмок негизи. Анан эң акырында кыздар көбүнчө бизге мотивация, шык бериңизчи, кандай кеңеш айтат элеңиз, кесип тандоодо кандай кеңештериңиз бар деген суроолор көп экен. Ошого акырында жооп берип жыйынтыктасак, Кесип тандоо, кесип тандоодо эң биринчи бул өзүңөрдүн кызыккан баягы жаатыңар, эмнеге шыгыңар бар, ошону карагыла да. Себептен де кесип бул кесип менен силер дагы улантып баягы өзүңөрдүн кийинчерээк жашооңордо дагы баягы иштей турган жумуштарда баягы жумушуңа баратканда мындай жип менен байлап койгондо эмес, өзүм барып мен жасайм, муну кылам деп көңүлү менен бара турган кесип болуш керек да. Ошондуктан өзүңөр кайсыга кызыгасыңар, баягы популярдуу кесип бул, мен ушуга эле тапшырышым керек деген андай эмес. Ар бир кесип ардактуу, ошондуктан баарыңар ветеринардык врач боло деп да үндөбөйм. Баягы өзүңөр кайсы тармакка, кайсыга эмнеге шыгыңар болсо, балким араңарда жакшы ырдай турган ырдайсыңар, балким араңар жакшы тигесиңер, балким сүрөт тартасыңар, балким баягы адамдар менен көбүрөөк баягы сүйлөшкөндө рахат аласыңар. Ошондуктан мисалы журналистиканы үчүн же болбосо балким араңарда камера жок, телефонго жакшы сүрөт тартам, мынтем тинтем десең, балким баягы радио, телевидение, кинематография деген бөлүмдөр бар. Ошо балким кинону кийинчерээк тартып каласыңар, бул сценарий жазып деген сыяктуучу. Ошондуктан баягы эмнеге кызыгасыңар, кайсыга шыгыңар бар, ошону тандагыла. Анан биринчи ошол кесипти тандап, анан ар бир эле ийгиликке жетем деген кыз бала болобу, эркек бала болобу, өзүнүн дисциплинасын, баягы өзүнө дисциплинасын оңдош керек да, баягы убакыттын туура пайдаланыш керек. Мисалы азыр көптөгөн ошо соц тармактар бар. Анан биз билинбей эле бир соц тармакта 5, 6, 7 саатта отуруп коебуз да, мисалычы. Билинбей эле бир кирип карап, биякта мындай бар экен, биякта тигиндей бар экен деп, ошентип өзүбүздүн убактыбызды мындай өлтүрөбүз да. Анын өзүңөргө лимит койгула, өзүңөрдү мисалы бир күндө мынча жарым саат Instagram же болбосо жарым саат Facebook же жарым саат TikTok жетет мен үчүн. Анан пландагыла, мисалы ар кандай пайдалуу китептер бар, кеп кеңеш берген китептер, ошолорду алып окугула, өзүңөрдү өнүктүргүлө, мисалычы. Ошондой. Чоң рахмат, Жамал. Чынында бардыгы сонун комментарийлерди калтырып атышат. Көп нерсеге жетишиптирсиз, абдан көп ийгиликтерге сизге чоң рахмат деп. Сага андай ийгилик каалайбыз. Окууңду докторантураны аяктап, анан кийин балким келечекте ушундай чоң Нобель сыйлыгына ээ боло турган же болбосо жаңы ачылыштарды жасай турган айымдардын катарында болуп да. Азыркы убакта абдан сүйүнүп, аны үлгү катары айтып жатабыз. Жана биздин долбоордун, элимдеги кыздар долбоорунун амбассадору Асель Сатпаева биздин Кыргызстанда чыгаан айымдар чыгып жатканына сүйүнүп атабыз. Сен дагы келечекте буюрса ушундай чыгаан айымдардын бири толуктайсың деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Назгүл мага ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, ушинтип түз эфирге чакырып, ушундай мүмкүнчүлүк түзгөн үчүн сага чоң рахмат. Сага да ишиңерге ийгилик каалайбыз. Аябай сонун нерселерди жасап атасыңар. Негизи баягы аябай сүйүндүм, баягы профориентация менен мектептерге баратабыз деп. Проекттериңер дагы да өнүгүп, силердин да ишиңерге ийгиликтүү болсун. Себеп дегенде балдар бул биздин келечегибиз да, ошон үчүн аларды колдоп, баягы колдоо өтө маанилүү да. Ошондуктан бүйүксүнүз дегендей, улусуңар. Ошондуктан ийгилик каалайбыз сиздерге да. Ден соолукта болгула эң негизгиси. Чоң рахмат. Анда бүгүнкү эфирди буюрса биздин Instagram баракчабызга сактап коебуз. Кимди ким көрө албай калса, ошол биздин баракчага кирип кайта көрсө болот. Анда баарыңыздарга чоң рахмат катышкандарыңыз үчүн, кызыктуу суроолоруңуздар үчүн. Көрүшкөнчө баарыңыздарга эртең дагы буюрса кызыктуу бир айым менен эфир болот. Сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Жаңы сага дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Анда алдыда ысык салам.